Арбағыла балдар, сілер менен көрішкөніме абдан қуаныштымын. Анда сабағымызды баштайлық. Бүгінгі сабақтың темасы Манас эпосунун Кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду жана анын бүгүнкү күндөгү мааниси. Сабактын максаты Манас эпосунун баалуулуктарын, бүгүнкү күндөгү маанисин аныктоо. Ал эми сабакта күтүлүүчү натыйжалар. Адабий тектерди ажырата алабыз. Эпостун варианттуулук, коллективдүүлүк, салттуулук, баалуулуктарын талдай алабыз. Мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн анализдейбиз. Эпоско баа берүүгө үйрөнөбүз. Анда, урматтуу окуучулар, эсиңерге салып көргүлөчү. 8 класстан Манас эпосун өткөндө биз төмөндө айтыла турган эпос деген эмне экенин жана Кыргыз элинин ооз-эки чыгармачылыгы, фольклор деген эмне экенине токтолдук эле. Азыр бир аз ошол жөнүндө кайталап көрөлүк. Кыргыз ооз-эки чыгармаларынын адабий тектерге бөлүнүшү деп өткөнбүз. Байкасаңар балдар, бул үчкө бөлүнүшү эле. Биринчиси эпикалык тек, экинчиси лирикалык тек, үчүнчүсү дидактикалык тек. Эми эпика деген эмне? Эпика эпос грек сөзүнүн ангеме дегенди туюнтат. Түрдүү окуялардын жүрүшүн сүрөттөп, адам аракеттери, өз ара байланышы, мамилелери жөнүндө кабар берген сюжеттүү чыгармалар кирет. Ал эми лирика. Лирика терминин гректен лира деген сөзүнөн тамырланып, адабиятта көркөм сөз өнөрүнүн белгилүү чегин аныктаган түрүн камтып турат. Ал эми дидактика дегенибиз эмне? Бу дагы гректин үлгү болорлук деген сөзүнөн алынып, адамды адамкерчиликке, ыймандуулукка, адеп ахлакка үндөгөн асыл насаат түрүндөгү чыгармалар. Эми биз буларды өз-өзүнчө карап көрөлүк. Эми эпика. Эпикалык текке кирүүчү чыгармалар. Булар эпостор, дастандар, турмуштук жомоктор, мифтер, легендалар, тамсилдер, жөө жомоктор жана башкалар. Эми ушулардын арасынан биз эпосту карап көрөлүк. Эпостор болсо өзүңөр билгендей улуу эпостор жана кенже эпостор болуп экиге бөлүнүшөт. Ал эми мындай бөлүнүш Манас эпосун өзүнчө бөлүп алуу үчүн шарттуу түрдө кенже эпостор жана улуу эпостор деп бөлүп алганбыз. Улуу эпосторго Манас, Семетей, Сейтек эпостор кирет. Ал эми кенже эпосторго элибизде айтылып жүргөн 20-га жакын кенже эпосторубуз кирет. Алардын ичинде Сейитбек, Жоодар Бешим, Кожо Жаш, Эр Солтоной, Сарын Жülөкөй, Курманбек, Жаңыл Мырза, Эр Табылды, Эр Төштүк, Жанышбайыш жана башка эпосторубуз кирет. Эпикалык текке биз жогоруда айткандай чыгармалар мифтер, легендалар, жөө жомоктор, турмуштук жомоктор, тамсилдер жана дастандар кирет дегенбиз. Эми биз лирикалык текти карап көрөлү. Лирикалык тек бул эпикалык текке караганда алда канча айырмаланып турат. Буларга арман ырлары, эмгек ырлары, каада салт ырлары, турмуштук ырлар, бешик ырлары, эм-дом ырлары, айтыш ырлары, сүйүү ырлары, ырым-дарым ырлары жана башкалар кирет. Эми байкасаңар балдар, эпикалык тек менен лирикалык тектин кандай айырмасы бар дегенбиз. Эпикалык тек менен лирикалык тектин ортосунда чоң айырма бар деп окуганбыз. Эпикалык тек өзүнүн сюжеттүүлүгү менен, окуялуулугу менен башка тектерден айырмаланып турат дегенбиз. Ал эми лирикалык тек сюжетке жакын эмес, ал ырдагы композиция болгону акын ырчылардын ички сезимин билдирүүчү чыгармаларды киргизгенбиз. Андан кийин дидактикалык чыгармаларга эмнелер келет? Аларга
тауышмақтар, жаңылмаштар, мақал лақаптар, санат насихаттар жана калыптарды киргизгенбиз. Тауышмактар дегенибиз эмне? Суроо иретинде метафоралык, аллегориялык, арифметикалык ыкмада тамаша маанисинде берилет. Мисалы, сүрөттө көрүнүп тургандай балдар эң акылсызы кимиси деп турат. Карасаңар, сүрөт боюнча муну таба аласыңар. Жаңылмаштар ар бир сөзүндө окшош табыштар катышкан же айтууга татаал көп муунду сөздөрдөн түзүлгөн ыр түрүндөгү сүйлөмдөрдөн айтабыз. Мисал үчүн, ал аралда да марал, бул аралда да марал, от экен маралга арал, оттосун аралга марал деген сыяктуу түрдүү жаңылмаштарды айтып, биз балдардын тилин тактыкка тарбиялаганбыз. Макал лакаптар тарыхы, чындыгы, тартылган образы, тилдик өзгөчөлүгү, дал келген логикасы бар тексттер келет. Мисалы, нанды жерден сура, аккан терден сура, малды эрден сура. Ал эми санат насихаттарда философиялык ой жүгүртүүлөр, нускалык, үгүт, үлгү, күчтүү жана кеңири берилет. Ал эми калыптар айтылып жаткан предметти фантастикалык түрдө сүрөттөп, окуяны болуп көрбөгөндөй баяндайт. Ал күлкүлүү, көңүл ачуучу жанр. Бул балдардын аң сезимин өстүрүүдө чоң роль ойнойт. Балдардын фантазиясын өстүрүүгө эң чоң роль ойногон жанрлардын бири болуп эсептелет. Эми мындан кийин биз эмнеге келебиз? Деги эле фольклор деген эмне? Фольклорду түбү кайсыл жакта жатат? Муну аныктап көрөлү. Фольклор бул адаби терим. Англис тилинен алынган элдик акылмандык дегенди билдирет. Англиялык окумуштуу Вильгельм Томстон сунушу боюнча 1847 жылдан элдик ооз-эки чыгармачылык деген түшүнүк фольклор деп атала баштады. Кыргыз адабияты илиминде фольклор менен жарыш улуу сөз, элдик ооз-эки көркөм чыгармачылык деген атоолор да колдонулат. Ошону менен катар мында коллективдүүлүк, салттуулук деген орун алган. Мындагы элдик ооз-эки чыгармачылыктагы коллективдүүлүк дегенибиз эмне? Коллективдүүлүгү бир чыгарманын түпкү тегин жалгыз адам түзгөн болсо да, эл арасында ооз-эки жашап, ага улам кийинки муун өкүлдөрү кошумчаларын кошот, айрым жерлерин алып салат. Кыскасы, автор белгисиз болот да, коллективдин чыгармасына же элдик чыгармага айланат. Ооз-эки болушу эмне себептен? Көркөмдүк системасында туруктуу сөздөрдүн, фантастиканын, гиперболанын көп кездешиши. Албетте, бул жерде көп адамдардын салымы, улам кийинки поколение өзүнүн салымын кошуп жүрүп отурушкан. Салттуулугу кайда? Мындай чыгармалардын текстинде сюжет, образ, мотивтеринде окшоштуктар болот да, алар варианттардан варианттарга көчүп жүрө берет. Эми ушул жерден карап отурсак, варианттарга кандай көчүшөт? Манасчылар өзүн гана манасчы деп эсептебестен, алар өзүнүн артындагы урпактарды уламдан улам тарбиялап жүрүп отурушкан. Биз төмөндөгү манас айтуучуларга кайрылып көрөлүк. Kaypakta parkın özünce, jügürüp kalgan gezegen.
Halkımdın tuzu sen Manas, namısın koldan aldırgan avandın adın gör Manas. Gökön ulu bok nurun, gökö taymaldın aydadı, aş bedemde vataga, azapka jurttu baydadı, kıyın gün düşüp başına, bir kırgızdın şoru kaynadı. Gökötaydın kızı kaş, görgünü gelgen eken biz, talanıp kara kalmaka, ölgünü gelgen eken biz, görünümünde kucandı, gömgünü gelgen eken biz, bulkunup jolloygon urbay, bulandı bulla ballam deyt, maniker güllük berbesen, uzuktulugün salam deyt, aytkanımma gömmösöň, argımaktı berbesen, esevimdi tavam deyt, oşoň edingdi çabalam deyt. Gayratım gidip boyundan, avake bolboy kalgan ekensin, kalmaktardan kabu jep, avake onboy kalgan ekensin, oyronun mana sölgönde, oyup jerge gömgönde, oyrot kalmak manjuga, oşonda tartı versençi, kıranın mana sölgönde, kım kapka çulgap gömgönde, kısılın öçüp öňünden, kıyın gündü görgönde, oşonda tartı versençi, mından görün avake batırın mana söldü dep, tibili bataňdy bila gelsin. Para geldi. Maniker verirsen bul günde, maktanıp kalma kalbayby, akkula çavdar muzburçak, anan tartıp albayby, kınuzuna girgen soň, kızık tügünde salbayby, kıcıldagan itmanjı, kızılın çokup kalbayby, töröň dönüp basbayby, törüňe guduk kasbayby, törüňe gamçı çapbayby, törtülük malın çaçbayby, töreler samat ençilip, peşine möhrün takbayby, sulu uzayıp koynuna, suuk kolun salbayby, özgörsün dep dilindi, özünün dilin tanbayby, tik baktırmay manjıga, tilingdi baylap salbayby, agayran kırgız hacıldap, dimele kalmakta söylep kalbay. Эми сиздер жогоруда видео материалдардан көрдүңүздөр 3 муундун манас айтуусун. 3 муундун манас айтуусунда балдар улуу муун, орто муун, анан кичүү муун. Ал эми мына берки сүрөттөрдөн карап турсаңыздар, бул жерде орто муундар, улуу муундар жана кичүү муундар келген. Булардын бардыгынын өзүнчө варианттары бар. Мына ушул элдик өзек чыгармаларда туруктуу текст жок болот. Бир эле чыгарма жаралуу мезгили, орду, аткаруучусу жагынан ар түрдүү болот. Натыйжада анын варианты келип чыгат. Муну эске сакташыбыз керек. Бул варианттарда туруктуу өзөк окуя сакталат да, анын көркөмдөлүшү манасчынын манас айтуу деңгээлине жараша болот. Анын чыгармачылыгына жараша болот. Биздин улуу окумуштуубуз профессор Советбек Байгазиевдин айтуусу боюнча, манас баатыр үчүн баарынан эмне ыйык деген улуу суроо коюлат. Эмне ыйык, эмне кымбат? Манас баатыр үчүн ата журт ыйык. Анын эркиндиги, боштондугу, көз ырандысыздыгы ыйык. Ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги, эне тили ыйык. Акыйкатка актыкка негизделген достук ыйык. Ата журттун мүдөлөрү, калайык калктын жогорку кызыкчылыктары ыйык дейт. Ошондой эле ата конушта агынан жарылган адал мээнет ыйык. Мекен алдындагы парз, атуулдук ар намыс ыйык. Абалтан уланып келаткан ата баба салты ыйык. Эне ыйык, ата ыйык. Улууну урматтаган, аял затын ардактаган элдик эреже, меймандостук нарк ыйык. Ак мөңгүдөй таза, абир, адип, ыйман ыйык. Мына ушул ыйыктыктын баарын биз манас эпосунан алып, манас эпосу мына ушундай ыйык дөөлөттөрдү, бийик идеяларды, патриоттук ыймандык нарктарды илгертен
өзөгүндө сары майдай сактап, көк асабадай желбиретип көтөрүп, укумдан тукумга жөнүндө мындай дейт. Манас жүздөгөн жылдар бою кыргыздар үчүн таалим алуучу роман китептердин таасирдүү сахнанын жана экрандын өткөндөгү эске салуучу тарых китебинин ролун аткарып келген дейт. Арине, Манас эпосун угуучулар ал кезде Чыңгыз Айтматовдун айтуусуна караганда жанды жан билбей, добулду добул билбей угуп отурушканы ажып эмес. Кантип атуу кантип патриот болушубуз керек. Бул жөнүндө Манастан алышыбыз керек. Эсиңиздерде бар балдар? Манас атасынын айтканын уга отуруп, атасы жөнүндө мындай дегени бар. Кокуй ата, не дейсиң? Жоого намыс бергиче, ажалым жетсе өлөйүн. Малым менен жанымды олжого кантип берейин? Өлбөй тирүү жүргөндө не муратка жетейин? Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Найзалашып топ бузам, тагдыр жетсе ок кучам дейт. Демек, өз эли үчүн, өз жери үчүн канын да, жанын да аябаган атуулдук барс мына ушул Манастан алынат. Манастын образынан алынат. Бул жөнүндө улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов мындай дейт. Манас өзүбүзгө далил кылган улуу зат. Манас аркылуу биз өзүбүз бекемдейбиз. Ким экенибизди далилдейбиз жана келечекке көз таштайбыз. Манас бирөөлөр үчүн жөн эле окуя, алыста жаткан жомок сыяктуу. Канча айтсак да бул улуу санжыра бизге али космостук түшүнүк. Ал ар бир урпак үчүн руханий кубат дейт. Ал эми Советбек Байгазиев эмне дейт? Көр окаттын артынан сая түшүп, акча, дүнүйө деп акактап турган учурда атуулдук деңгээли төмөн түшүп кеткен кыргыз баласын Манастын рухунун бийик деңгээлине сүйрөп чыгуу күн тартибинде турган номер 1 маселелерден дейт. Бүгүнкү биздин рухий байлыгыбызды өстүрүүгө арналган улуу дүйнөбүздө мына ушуну эске алуубуз зарылдыгын белгилейт. Манас кыргыз рухунун туу чокусу дейт Чыңгыз Айтматов. Ооба, бул пикир кыргыз элинин башка рухий байлыктарына салыштырмалуу айтылып, эпостун туу чокусунда баарынан бийик турганын тастыктайт. Ошону менен бирге Манас миңдеген жылдарга саймаланып калган кыргыз жаны. Аны адабий мурас деп атоо пастык кылат. Ал эпос деп атоого да сыйбайт. Тек адабий мурас. Эпос делип атыгышы анын көркөмдүк турпатына жана түрүнө байланышкан. Байкадыңарбы балдар? Демек, Манас эпосу бизди рухий жактан алга сүйрөй турган, зоболобузду бийик көтөрө турган өзгөчө эпикалык чыгармалардан экен. Манас кагазга, ташка, башка буюм тайымга жазылган чыгармачыл туындылардан айырмаланат. Анткени ал тикеле мээге жазылган, акыл эстен акыл эске көчүрүлүп турган. Бул дүйнөнүн атактуу 7 кереметинен кем калбаган улуу кубулуш десек да болот. Эми балдар, сөзүбүздүн аягында Манас эпосунун улуулугун аярлай отуруп тапшырмага көңүл буруңуздар. Эпостун улуттук баалуулугун көтөрүү үчүн дагы кандай пландарды сунуштайт элеңер балдар? Ойлонуп көргүлөчү.
Ал эми силер элдик оозеки чыгармачылык улутубуздун оңгусу деген темада чыгармачыл тил баян жасууга аракеттенип көргүлө. Ушуну менен сиздерге арналган сабагыбыз аяктайт. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.